Так, команда, салам. Салам, команда. Күтө турабыз. Сабак кандай болуп атат, кимде кандай суроолор болуп атат, обязательно обратная связь, отчет берип коюп туруңуздар. Сиздердин өзүңүздөргө түшүнгөнүңүздөргө. Бул жана экинчиден сиздерге кандай десем мындай, элдерге айтып берүү менен сиздер көбүрөөк информацияны аласыздар, көбүрөөк информацияны усваивать этесиздер да. Так, киргендер жазып койсоңуздар чатка, кандай көрүнүп атам, кандай угулуп атам. Так, элеги. Эльмира эже, салам. Салам. Бүгүн азыр сиздерге Сайбиром Wellness'те бизнес тим 2,5 миң балл товар оборот управлять эткен жана аябай активный партнерлордун бири. Өзү пенсионный возрастта болсо дагы Сайбиром Wellness'те аябай азыркы күндө активно иштейт. И биздин продукцияны действительно көп колдонот, көп ичет жана сонун результаттары бар. Биз менен көптөгөн саякаттарга чогуу барып жүрөт жана продукциялардан сонун результаттары бар. Программа менен иштеген боюнча жана 60 жашта, өзү 61 жашта, 61 жашта болсо дагы чындыгын айтканда энергиясы меникинен көп десем да болот. Аябай активно, ответственный партнерубуз. Биздин Сайбиром Wellness компаниясынын бизнес тим 2,5 миң балл товар оборот управлять эткен биздин Адыкова Салтанат эже менен бүгүн маек болот. Салтанат эже 60 жашта болсо дагы мындай чындыгын айтканда азыр өзүңүздөр деле көрөсүңөр, прям фигурасы да сонун, өзүн караганы, ичкени, чачы, тырмагы. И действительно алганда көпчүлүк учурда 60 жаштагы адамдар на самом деле уже эми бүттү мен жашабадымбы, анан бул жерим ооруп атат, тиги жерим ооруп атат деп эле жүрүшөт да. Бул жерден болсо Салтанат эже азыр ооруп атам дебестен азыр кандай продукцияларды ичип атат, кыскача өзүнүн историясын айтып берет жана эмне ичсе болот, кандай ичсе болот, бат деген эмне. То есть өзүнүн түшүнүгү менен сиздер менен бөлүшөт да. Сиздер менен сиздер дүркүрөгөн кол чабууларыңар менен Адыкова Салтанат. Салтанат эже келиңиз бияка отуруңуз. Так. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Барыңыздарга салам, кутмандуу күнүңүздөр менен. Сиздерди дайыма ийгиликтер коштосун. Мен болсо азыр Асел айтып өткөндөй Салтанат эжемин, 61 жаштамын. 61 жаштамын. Азыр болсо ушул биринчи жолу сөз эфирге чыгып жатамын, силер менен маекти куруп жатамын. Менин да ой тилектеримдин бири болгон ушу сөз эфирге чыксам деген. Ошол ой максаттарым азыр ишке ашып, сиздер менен ушу маектешүүдөмүн. Пенденин оозунда ошол ой тилектеримдин баары максатка ашты. Пенденин оозунда болсо алынанын кулагында дегендей, ошонун баары ишке ашып отурат. Ушул менин наставнигим Асел Жаналиевага аябай ыраазымын. Ушул компаниянын мүмкүнчүлүктөрүн түшүндүрүп, сунуш кылып, мени ушул компанияга чакырып, жашоомду өзгөрттү. Асел биринчи жолу чакырганда өздөрү үй алганда чакырган. Анда мен Арифлеймде иштечүмүн. Андан көп өтпөй дагы сунуштап чакырып калды. Өздөрү машина алганда мен да ошондо чоң зарплатага чыгып, банкке директорлукка катышып, 12-жылы звание ачкам. 13-жылдарда баргам, интернетке да чыкканбыз, чоң зарплата алгам. Анан Асел экинчи чакырганда мен ушу акчаны үлгөй жерден табарым, бирок ден соолукту эч жерден таппасын билип, мен ушул компанияга келип, Аселдин сунушун кабыл алдым да, акыл жаштан асыл таштан дегендей, ушу көп жашаган эмес дейт. Ушу Аселдин мага ошол 6 жыл мурда сунуштаган аябай жагып, ушу ден соолукту чыңдаш үчүн ушу компанияга келип калдым. Аселге аябай ыраазычылыгымды билдиремин. Менин ошол күндөн баштап менин жашоом 2 бөлүктөн турат. Эмне дегенде, биринчиси мен мурда Арифлеймде иштеп жүргөндө 7 жыл иштедим. Андан кийин азыркы учурум ушул Сайбиром Wellness компаниясында иштеп жаткан учурум. Мурда мен Арифлеймде иштеп жүргөндө ден соолуктун маанилүүлүгүн билген эмесмин, алдын алып дарылануу керек экендигин билген эмесмин, жөнөкөй эле ушу бааты эмне экенин деле билген эмесмин. Биз үй бүлөбүз менен ооруганда ГСУга барчыбыз, как обычно элдер барат го, семейный врачтарга барчыбыз. Очередке турчубуз ал жерге барып. Анан бизге направление жазып берет, анализ тапшырганга дагы.
рецепт жазып берет, барып анализ тапшырабыз, лабораторияга барып жарым саатка жакын бубайт, күтүп калчубуз да. Рецепт менен барып аптекадан дарыны алып ичебиз. Ошондо дагы бир жума убакыт өтсө дагы биздин жөтөлүбүз басылбай, мурдудан аккан суулар токтобой, ошентип результат болбой эле анан кайра врачка барууга туура келип, барсак укол назначить этип, направление берчү биз кабинеткечи. Ал жактан кугуучуларымды алып калдык. Ал күндөрдүн баары тең артта калды. Ал күндөрдүн баары артта калды. Азыр болсо мен Сибирян Белнес компаниясына келгенде биологически активный добавка эмне экенин билдим. Организмге тамак менен жетпеген витамин, минералдарды толуктай турганын билип, ошондон бери биз продукцияларын ичип келебиз. Мен бул жерден эмнени билдим? Биринчиден мен азыр өзүмдүн ден соолугумду биринчи орунга койгонду үйрөндүм. Өзүмдү сыйлаганды, өзүмдү сүйгөндү үйрөндүм. Ошондой эле ушул суу ичкенди да үйрөндүм. Биздин баардык ден соолугубуздун любойубузга суу керек да, биз суу ичишибиз керек, таза суу. Мисалы, биздин 1 килограмм салмагыбызга 30 миллиграмм суу сарпталыш керек, суточный. Например, биздин салмагыбыз 50 килограмм болсо, 30га көбөйткөндө, ошондо биздин суточный нормабыз 1,5 литр суу ичишибиз керек. Сууну да туура ичишибиз керек. Эртең менен көбүрөөк ичебиз, ал эми түштү кечкисин азыраак ичебиз. Суу ичкенде дагы тамактан мурун или тамактан кийин 20-30 мүнөт убакытта ичишибиз керек. Ошондой эле мен бул жерден туура тамактанууну үйрөндүм. Туура тамактануудагы биздин ден соолукка эң чоң мааниси бар. Туура тамактануу. Мен мурда тамакты мындай подряд эле ичип жечүмүн. Азыр мен болсо газированный сокторду ичпеймин, химикатташкан тамак аштарды жебеймин, туура тамактанамын. Мен ошол учурларда эле биз туура тамактанамын. Ошондой эле мен дагы сааты менен, убактысы менен ичкенди үйрөндүм. Жана ортодон перекус кылганды үйрөндүм. Обед, ужиндун ортосунда сухофрукты, алма, сок болобу ичип алууну үйрөндүм. Ошондой эле ашык бестин дагы үчүнчүсү, ашык бестин дагы аябай зыян экенин билдим. Бул болсо биздин ден соолугубузга зыян экенин билдим. Анан дагы биздин жүрөк, суставтарга оорчулук келтиретин билдим. Ошол 2 жыл мурда мен дагы жайлоого бейне сүтүн ичкени барганда 10 күнгө толуп кеткем 12 килограммга. Мен да өзүмө цел койгом, арыкташым керек депчи, көчөгө чыкканда уялып аябай ушундай болуп калгам. Анан Ривер паркка барып чуркап, тренировка кылдым. Ошол эле учурда биздин продуктылар бар, ушу биздин арыктаганга жана биздеги лишний жырларды жок кылганга жардам кыла турган коктейлдерди ичтим. Бизде түрдүү даамда коктейлдерибиз бар, жана дагы комплекс клетчаткаларыбыз бар. Ошолорду ичем, азыркы убакка чейин ичем, жана сиздерге да сунуштап кетемин. Бул дагы эң ден соолукка керектүү да, туура тамактанышыбыз керек. Жана дагы спорт, жана спорттун жана башка түрлөрүнүн баардыгы тең биздин ден соолуктун ачкычы десек болот. Ден соолук менен байланышат спорттагы. Мисалы, фитнес-клуб, тренировкалар, гимнастикалар, ушулардын баарына тең бизге ден соолукка жакшы кошумча, бизге дем күч берет да. Ошондой эле биздин атайын спортсмендерге жана спорт сүйүүчүлөрүнө чыккан бизде коктейль протеиндерибиз бар, жана натуральный протеиновый суптарыбыз бар. Тыква менен томат даамында бар. Дагы ошол мен азыр ушу протеиндерди да ичемин, сиздерге да сунуштап кетем ичүүңүздөрдү. Мен азыркы учурда гимнастика кылам, тренировка кылам, өзүмдүн формамды сактап, сулуулугумду сактап калууга аябай аракеттенемин. Мен жогоруда айтып өткөндөй, менин жашоом 2ге бөлүнөт дегендегидей, мурда биз Oriflame компаниясында иштегенде ооруган болсок, азыр болсо бул компанияда, Siberian Wellness компаниясында продукцияларын колдонобуз, БАДыларын ичебиз. Биз 6 жылдан бери мурдагыдай врачтарга барбайбыз, укол дарыларды албайбыз, баягыдай физкабинеттерге барбайбыз да. Бул өзүнчө эле бир чоң бакыт десек болот да. Кээ бир адамдар ишенбеши да мүмкүн. Эмне дегенде өздөрү ден соолугун баалашпайт. БАДы вообще түшүнбөйт, аны түшүндүрсөң да түшүнгүсү келип ичишпейт. Алар мисалы давление, жүрөк, бөйрөк, жана дагы
боор оорулары менен оорулары менен дарыланбай жүрө бергендер арабызда аябай көп. Алар андан көрө үй турса дагы үй салышат жаңылап. Ал эми ден соолугуң болбосо ал үйдүн эч деле кереги жок деп ойлойм да. Ошондуктан биринчи байлык ден соолук, экинчи байлык акчолук дегендегидей баарыңыздардын өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды сүйүп, өзүңөрдүн ден соолугуңарга кам көрүүңүздөрдү каалап кетет элем. Дагы каалап кетет элем. Мен деген ушу арадан мен деген Sibian Wellness компаниясы менен менин жашоом аябай өзгөрүлдү. Мисалы мен азыркы учурда пенсиядамын да, ошо пенсияда болуп, ушул компанияга келбесем, мен дагы ошо пенсиядагылар менен отуруп, алардын ылдыйөөдө бар жоктору негатив сөздөрүн угуп, ошолор менен мен дагы башка жашоодо болуп, карыдым, оорукчан болуп калдым. Мен жашоом бүттү деген ойлордо болуп, ошол чөйрөдө болуп калмакмын да. Азыр болсо бул компанияда иштейм, кубанычтамын. Пенсияны күтпөйбүз, бизге зарплата чыгат, дополнительный доход алабыз. Бул жерде деген дагы мисалы сазга чырпыкты ыргытсак чөкпөйт, ал эми ташты ыргытып ийсек чөгүп кетет да. Менин жашоом ошондой болмокта, таш жана сазга чөгүп кеткендегидей болуп чөгүп калмакмын да такыр. Ал эми жана чырпык ыргытканда сазга чөкпөй калдыгы. Вот ошондой болуп, азыр мен деген Sibian Wellness компаниясында жакшынакай ийгиликтерге жетишип атам. Менин командам бар, командамдагы клиенттерим бар, постоянный консультанттарым бар. Мен ошолорго ыраазымын. Рахмат командам, мен силерге эфир аркылуу айта кетейин рахматымды, ыраазычылыгымды. Аябай ушунчалык ыраазымын командама. Ошо дагы менин ушул Аселге да ыраазычылыгымды айта кетемин. Ошондой эле биз деген элдин ден соолугуна кам көрөбүз бул жерде. Мен Арифлеймден бул компанияга келгенде аябай оңой эле иштеп кеттим. Эмне дегенде менин клиенттерим бар болчу. Ошол клиенттерим менен биздин продукцияны, компанияны, продукцияларды сунуштап, ден соолук эң керектүү, важный экенин түшүндүрүп, азыркы учурда менин постоянный ошол Арифлеймден бери келаткан клиенттерим бар. Ошолорго да ыраазычылык билдирип кетем. Өздөрүнүн ден соолугун карап сүйгөн. Ошолордун канча результаттарына күбө болуп келатабыз. Бул результаттар бизди аябай кубандырат. Жана дагы алкыш, жакшы сөздөрдү угуп келебиз. Ошондо жакшы сөз жан сергитет, жаман сөз жан кейитет дегендей, ошо сөздөрдү укканда прям ушунчалык энергия алып, прям бизде канат байлап учуп калабыз да. Анан биздин Sibian Wellness компаниясынын туулган күнү, день рождениясы сентябрь айында. Ошо сентябрь айында компания чоң мощный события, обученияларды өткөрөт. Мен биринчи жылы жазылган, иштеген жылы эле барган болчумун. 14-жылы барып Сочиге барганбыз. Биздин основатель Татьяна Гороховскаяны жана биздин ушул компаниянын научный инновационный центринин руководители Юрий Дичевти мурда журнал каталогдордон көрсөк, биз ошол событияга барганда прям алардын сабактарына катыштык, ошол обученияларына катыштык, событияларды кандай алып барганын көрдүк. Прям жанында деле болдук. Аябай кубанычта болдум. Бул мен үчүн аябай бакыт болду. Ошентип бул компания менен жакшы ийгиликтерге жетип келатабыз. Ошондой эле 15 жана 16-жылы Санкт-Петербургга дагы бардык команда менен. Ушундай события, обученияларына барып, команда менен саякат кылдык. Аябай кооз, таза шаар экен. Андан кийин 17-жылы Москвага бардык. Менде мечтам болгон ушу Москвага барсам, ушу Красный площадьты көрсөм депчи. Ал оюмдагы максатка ашты. Жанагы телесериалдын баарыңыздар сиздер көрүп калдыңыздар, Сулайман Султанды. Элдин баары аябай кызыгып көрүшчү эле, кайталап биз да көрчүбүз. Анан биз дагы ошо Стамбулга барганда ошол кино тартылган ошол жердеги Ак сарайды көрдүк. Өзүбүздүн бутубуз менен басып, ошол жерден даамын остип дегендей аябай кубанычта болдук. Ал жактан да аябай чоң энергия алып келдик. Биз ошондой саякаттар болот. Бул абдан жакшы иш. Мисалы бизде начальник жок, хозяин деген жок. Биз деген 8-ден 5-ке чейин иштебейбиз.
өз убактыбызды кандай пайдалансак ошондой тууралап пайдаланабыз. Өз убактыбызды өзүбүзгө өзүбүз биз эмнебиз, начальникпиз да. Жанагы ушул компанияга келгенден бери мен өзүмдүн ден соолугума аябай маани бердим. Үй бүлөбүз менен ичебиз, аябай жакшы результаттар, өзүбүз дагы жакшы результаттарды алып келебиз. Мисалы мен өзүмдүн мисалы зрение, очки тагынчумун баары эле билет. Оптикага кээде энемдин очкисин алып барып калсам, силер эмне очки тагынбай калдыңарбы деп калышат, ооба дейм. Ошондой эле менде жүрөктө нарушение бар деп укол капельница ала баштагам ушу Сибирскийге келгенде. Сибирский здоровьем бир дагысына тил көнүп калыптыр. Анан ошондо дагы келгенде бул жактын продукцияларын ичип жакшы результаттарды алдым. Составтары менен вообще эле кыймылдап отуруп тура албай калган болчумун. Доктурдан эч результат ала алган жокмун. Анан ушу биздин Siberian Wellness компаниясынын продукцияларынан жакшы результаттарды алдым. Аябай силерге да ушул консультанттарга да кайрылып кетет элем. Ушу сиздер туура учурда ушул компанияга туура мезгилде келдиңиздер. Биздин компанияда мисалы эмне бар? Ден соолук, ишеним, баалуулук, жана дагы жаңы достор, акча, саякат, жаңы команда. Бул команда экинчи үй бүлөңүздөр болуп калат. Мисалы биз Siberian Wellness компаниясына келгенде, аябай азыр ушу ар бир жылда ушу семинарларына, событияларына барганга аябай ашыктармын. Ошол жактан канча энергия алып келебиз да. Мына жакында бизде быйыл сентябрда дагы эмне болот? Бизде сентябрь, октябрларда бизде дагы компаниянын чоң события, обучениялары болот. Бул жылы биз 24-жылына менен коштошуп, 25-жылга кадам коебуз да. Асель бизге айтып кеткендей, биздин компания бир кылымдын 25 жылын жашап койду дегендей, биздин компаниянын эң чоң историясы бар, тарыхы бар, өзүнүн научный инновационный центри бар, өзүнүн 3 производствосу бар, жана дагы биздин экологияга жооп берет. Шыгылса эле дагы 25-24 жылдык тарых опыту бар дегендей. Ошо биз деген ушу азыркы учурда биз өзүбүздүн магазинибизди, аптекабызды алмаштырып алганбыз. Ушул компанияга келгенден бери мурдагыдай болсо аптекалардан жана дагы базарлардан биз продукт албайбыз. Биз азыр деген алдын алып ушу оорубайлы деп ушу биологический активный добавканы колдонобуз, ичебиз. Биздин жогоруда айткандай биздин организмге тамак менен жетпеген витамин, минералдарды толуктай турган продукталарды колдонобуз, ичебиз. Жана дагы биздин өзүбүздүн продукталарды колдонобуз. Шампундары замечательный, зубный пасталар, гель для душ, жана дагы идиш аяк жуганга, ваннага колдонгонго, освежающий воздуха, стиркага дагы биздин жакшынакай средстволорубуз бар. Ошолорду биз колдонобуз. Мисалы азыр базарда турган продуктылар кышта контейнерде турду, суукта турду. Алар деген кышында эмне болду? Өзүнүн составтары бузула баштады. Ысык күндө контейнерден ысык өтөт, ошол эле продукту күндө турат, контейнерден ысык өтөт, ал продукту бузула баштайт. И так эле өзү продуктылардын көбү, мисалы косметика, шампунь, гель для душтун баары тең азыр алар химикатташтырылган да. Мисалы биз эле обычный эле пример келтирсек болот да, өзүбүздүн ичип аткан сүтүбүздүчү баарыбыз эле билебиз, көбү болгонбуз, тоңуп калат го кээде сыртта калып калганда. Ошону үйгө келгенде сүт бар эмес беле деп чайга куялычы, же болбосо сүт ичеличи десек, ошонун даамы совсем болбой калат да. Накта сүткө суу куюп ичсең, сонун эле даамдуу болот, ал эми бул тоңгармаган сүт такыр жарбай калат да. Ошол сыяктуу эле ошо продуктылар эмне болуп калды? Өзүнүн составтары бузулуп калды да. Бизде болсо ошол бизде деген эмне бүт продуктылар бар. Мисалы деген эмне БАДылардын түрлөрү бар, спорт түрү бар, балдарга бар витаминдер. Ошондой эле биздин деген
витаминдерибиз аябай жакшы. Анан дагы биологический добавкаларды колдонуңуздар, ичиңиздер, өзүңүздөрдүн магазиниңиздерди алмаштырыңыздар. Колдон келсе бул жерде деген өзүңүз үчүн эле сатпай деле өзүңүз үчүн деле карточкаңыз менен алып турсаңыздар 5-10% скидкаңыздар болот. Жакшы компания жакшы кылып койгон бул жерде мынча акча сал дебейт. Өзүңөрдүн эле мүмкүнчүлүгүңүздөр менен базарга барып алгандын ордуна бул жерден эле магазинге эмнетсеңер болот. Ооруганды күтүп барып анан доктурга барып алар жазып берген дарыларды ичип кеткенден көрө сиздер эмне кылып алдын алып биздин продукцияларды кайсы гана бат болбосун биологически активный добавкаларды сүйүп ичиңиздер, колдонуңуздар, ден соолугуңуздарга кам көрүшүңүздөр керек. Ден соолук деген бизге аябай важно. Ден соолугуң болбосо алтының менен деле ден соолугуңду сата албайт экенсиң. Ошондуктан алдын алып ден соолукка кам көрүү эң бизге маанилүү, эң эле маанилүү. Мына мисалы сиздердин ошо жакында боло турган сиздердин 24 жылдык событиясына бара турганга ар бириңиздердин мүмкүнчүлүгүңүздөр бар да, мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Если сиздердин каалооңуздар, желанияңыздар болсо, эмне болот? Ошонун баары орундалат. Сиздер деген ойлогонуңуздарды биринчи ойлоп, ой тилек кылабыз, ошонча калтырбай, аны максатка ашырганга аракет кылышыбыз керек. Мен ушул учурда мен хронолонг ичем постоянно. Бул хронолонг биздин чач тырмагыбызды бекемдейт, жана дагы биздин сөөктөрүбүздү бекемдеп, кальцийдин алмашуусун нормалдаштырат, жүрөк сосуддарды защита кылат, биздин памяттарды улучшать этет, жана дагы биздин ички клеткаларыбызды омолаживать этет. Ошондой эле женский проблемалар, климакс болгондо жакшы жардам берет, жана да биздин ушу клеткаларды омолаживать этип, биздин фигураны жана дагы жаштыгыбызды жакшы сактайт. Ошондой эле мен тримегавиталдардын сериясы болгон бета-каротин, натуральный бета-каротин облепиха бар. Ошону дайыма колдоном. Бул облепиха болсо биздин желудка, кишечниктеги язваларга жакшы жардам берет, жана дагы биздин бетибизди эластичный, упругий кылып, биздин жаштыгыбызды сактаганга жакшы жардамын берет. Ошондой эле мен ушул учурларда эмнелерди ичемин? Коктейлдерди ичемин, комплекс клетчатки да, биздин излишкаларыбызды, организмдеги излишкалардын баардыгын чыгарат, биздин кетти окшойт. Ошолорду баарын тең тууралайт да. Ошондуктан мен ден соолукту чыңдаганга баарыңыздарды чакырып кетет элем. Мен дагы ошол спортко катышамын, өзүмдүн фигурамды сактаган. Кечиресиңер, звонок келип калды, ушу эфир болуп атканда звонок келгенде катып калат. Так, кандай көрүнүп атабыз, угулуп атабыз? Обратный связь берип койсоңуздар. Салтанатча мына бул жерде басып суроолорго жооп бересиз да, чат деп. Көрдүңүзбү? Всё. Салтанатча сизди үлгү алалы дейт. Всё, отлично. Сүйлөй бериңиз, Салтанатча. Ушу ооба. Ушу түз эфирге чыгып биринчи жолу сүйлөп атам. Бир аз кемчиликтер болсо туура кабыл алып коюңуздар. Оңой деле эмес экен, мындай сүрдөгөн учурлар болот экен. Анан ошондуктан кечирип коюңуздар, жана дагы сиздердин ушу көңүл коюп убактыңарды бөлүп укканыңыздарга чоң рахмат. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Сак саламатта болуңуздар, ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр. Так, Салтанатча, чоң рахмат. Чоң рахмат. Команда. Эми карайлы. Кимде кандай суроолор бар? Кандай болду эфир? Обратный связь берип койсоңуздар, коллеги. Так. Молодец, эжеке дейт. Сизге рахмат дейт, Салтанатча. Силерге да рахмат. Отлично. Сиз киргениңизге канча болду дейт. Салтанатча 6 жыл болду, айтып кеткем башында. Салтанатча иштеп баштаганына 6 жыл болду. Мен негизи менин наставнигим, мен насатчым болчу. Мен Сайбиров Wellness'ке чейин, так, мындай отуруп алайынчы. Мен Сайбиров Wellness'ке чейин Oriflame компаниясында иштегем. Ошо Oriflame компанияда менин наставнигим болчу. Мени вообще сетке мен вообще ишенчү эмесмин. Эң биринчи жолу ушундай сетевой компанияга мени чакырган адам Салтанатча болчу.
чындыгында Салтанат эжени денги мен Сибирскийге Бактыярдын бөйрөгү ооруп жолдошумдун ден соолукка байланыштуу киргенмин. Анан ден соолукка байланыштуу кирип, результат алып, үй алып, ошондо дагы Салтанат эжени чакырыш оңойго турган эмес. Анан ден соолукту айтып, возможностьтарды айтып, анан кирип, биринчи эле киргенден кийин 2 айдан кийин биз менен саякатка Сочиге барган. И действительно айтканда продукциядан результаттар аябай жакшы. Салтанат эже чын эле буту баспай, прям 2 тизесине бүгүлбөй алганда дагы биздин продукциябыз EPAM 31 деп Айсель эже айтып өтпөдүбү? Ошол EPAM 31де калп айтпаймында бир кучак ичкен десем жаңылбайм. Но зато азыр кандай активный Салтанат эже чуркап жүрөт да. Ошон үчүн суроолоруңар болсо тоже группага кошуп коем, Салтанат эжеге личкасына жазып сурасаңыздар болот. Вопрос эксперту да аябай жакшы отправлять этет. Новосибирскийге чейин интернет аркылуу кат жөнөтүп, клиенттерине программа түздүрүп, врач специалисттерден талыкпай прям туура эмгектенген адам. И сиздерден да мисалы азыр онлайн дегенде эле бул деле сүр экен, ошондон дагы тартынбастан окуй мен билбейм, мен сүйлөй албайм дебестен карасаңыздар, коллеги, мен силерге көрсөтө кетейин. Смотрите, Салтанат эже муну дагы, бул дагы менен, бул дагы эмгек. То есть жазып, камданып, силерге керектүү, нужный сөздөрдү ушу 20 мүнөттүн ичинде токотер нерсени айтып бергенге аракет кылды. Ошон үчүн сиздер да үлгү алыңыздар, жакшы жактарын үйрөнүп, активный болуп, ден соолугуңуздарды караңыздар. Жана Салтанат эже мындай суйкайып сулуу болуп жүрүңүздөр. Хорошо? Эфирге киргениңиздерге чоң рахмат. Эфирди таратсаңыздар болот. Салтанат эженин ден соолугун айтып, мына ушул эже момундай экен, тиндей экен деп. То есть сиздер дагы кандай десем мындай көп результаттарды алсаңыздар болот. Мисалы мен кечээден бери сиздерге продукциялар менен, консультанттар менен бөлүшүп келип атам. Биринчиси, например, Байсалова Наргиза боюнда барда колдонгон продукциялары жөнүндө, бала эмизгенде кандай продукциялар ичет боюнча сиздер менен бөлүшүп кетти. Андан кийинкиси косметика боюнча үй шартында коллеги, кантип бетке туура кам көрүш боюнча сиздерге тоже сонун сабак өтүп беришти кыздар. Үчүнчүсү сиздерге мисалы Айзада, Кадырова Айзада. Булардын баары блогерлер эмес, коллеги, булардын баары диктор эмес, журналист эмес да, и в том числе и я да. Но ошентсе дагы Айзада дагы кандай десем мындай сиздер менен тоже маеги менен бөлүшүп кетти. Айсель Исланова тоже биздин күчтүү профессионалыбыз. Замандан артта калбай бизде онлайн технологияны үйрөнүп, азыркы күндө сиздер менен мына телефон аркылуу, YouTube канал аркылуу сиздер менен кездешип атабыз. Айсель эже кандай мисалы результаттары продукциядан аябай сонун, и бизнестен да сонун ийгиликтерди жаратып келет. Салтанат эже это уже отдельная история. Салтанат эжени угуп кеттиңиздер. Андыктан сиздердин да историяңыздар жаралышы керек, сиздер да ийгилик жаратышыңыздар керек, сиздер да ден соолугуңуздарга кам көрүшүңүздөр керек. Биз менен болуңуздар, биздин сабактарды калтырбай көрүңүздөр. Сиздерди урматтап, сыйлап, сиздер менен бүгүнкү эфирде Исламова Айсель, Адыкова Салтанат жана Женалиева Айсель болду. Сиздерди сүйөбүз, урматтайбыз. Пока. Пока.